1983-жылы Аризона штатында Джессика Кокс аттуу кыз жарык дүйнөгө келген. Анын колдору төрөлгөндөн эле жок болчу. Колдору жок болуп төрөлүшүнө белгисиз изилденбеген оору себеп болгон деп доктурлар айтышкан. Башкалардан олуттуу айырмаланган бул кыздын жашоосу мына ушундайча башталган эле. Бир аз чоңойгондо чоого ойногон балдар, кыздар шылдыңдап күлүп калышчу. Өзүнүн көрүнүшү менен ал көпчүлүк оюндарга ылайык келчү эмес. Чоңдор болсо аяп, жылмаюу менен карашчу. Ооба, бир караганда жардамга муктаж, байкуш адам болуп көрүнгөнү менен бул шылдыңдоолор, аyoолор кыздагы тырышчаактыкты, жашоого болгон каалоону токтото алган эмес. Чоң эмгек, тырышчаактык менен ал машина айдаганды үйрөнөт. Жазганды, чачын тарап, өзүн иретке келтиргенди, дегеле колу бар адам жасагандын көпчүлүгүн үйрөнөт. 25 жашында дүйнөдөгү колу жок биринчи пилот болот. Бул кесипке ээ болуу көп жылдык билимди талап кылган. Ал ошол жеткен ийгиликтери менен токтоп калган эмес. Ал жашоодон кубаныч алып, шыктануу менен аракет үстүндө жашаган. Анын күчү тырышчаактык менен туруктуулукта эле. Сизде ушундай тырышчаактык, аракет барбы? Ар бир эмгектин жемиши болот. Ооба, балким дароо эле ийгилик, жеңиштер келбейт чыгар. Бирок ийгиликсиздиктер биздин мүнөздү калыптандырып, кийинки жеңиштерге даярдайт. Ыйык китепте акылман насаатчы мындай деген экен: эртең менен үрөнүңдү сеп, кечинде да колуңду тындырба. Анткени сен тигил же бул иш ийгиликтүү болорун, же экөө тең жакшы болорун билбейсиң. Үрөнүңдү сеп, колуңду тындырба. Бул абал Кудай бизди жеткиргиси келген ийгиликтердин ачкычы.